Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы 7-июлда кечки саат 8 чамасында башталды. Интернетке жарыяланган видеолордон атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкерлери мурдагы президенттин үйүнүн короосуна дубалдан секирип кирип келип, желим ок чыгара баштаганын, жан сакчылар Атамбаевди коопсуз жерге алып кетүүгө үлгүргөнүн көрүүгө болот. Операция Атамбаевдин тарапташтары менен күч кызматкерлеринин тиреши, кайым айтышуусу октордун добушу менен коштолуп жатты. Алгач мурдагы президент кармалганы тууралуу маалымат тарап, кийинчерээк аны Атамбаевдин тарапкерлери четке кагышты. Суу койсоң? Кечки саат 9 чамасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамбаевди кармоо боюнча операция мекеменин атайын даярдыктагы күчтөрү тарабынан жүргүзүлүп жатканын, алар желим ок гана колдонгонун билдирди. Операция башталгандан 1,5-2 сааттай убакыт өткөндөн кийин кой ташта жарык өчкөнү, бул аймакка кетчү жол тосулганы, бир канча телеканалдар көрсөтпөй калганы да кабарланды. Алмазбек Атамбаевдин үйү жайгашкан чүйдөгү кой таш айылында уюктук байланыш жана интернеттен начарлады. Мурдагы президенттин үйүнүн короосунун бир канча жери өрттөлдү. Кечки саат 14 чамасында спецназ Атамбаевди алып кете албаганы анык боло баштады. Көп өтпөй аймакка кошумча күчтөр тартылганы, кой ташта күч кызматкерлеринин бир нече өкүлү сабалганы, айрымдар Атамбаевдин үйүндө кармалып турганы белгилүү болду. Атамбаев чыгат, Атамбаев издебейт. Спецназды тийбегиле, алдагы бизди балдар. Тийбегиле, Түн жарымына чукул кой таш тарапка кошумча милиция, күч органдарынын өкүлдөрү келишти. Социалдык тармактардагы түз берүүлөрдөн жергиликтүү тургундар менен милиция кызматкерлери бири-бири тарапка таш ыргытып жатканын көрүүгө болот. Түн жарымынан огондон кийин Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов аймакка келип, саясатчы Равшан Жээнбеков, Атамбаевдин тарапташы Темирлан Султанбеков жана Алга Кылычев менен жолукту. Ал эми кой ташта Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кармалып турган 6 атайын кызматтын кызматкерлери боюнча эмне болду сүйлөшүүлөр? Алар боюнча полностью Равшан Жээнбеков, Берки тилер бардыгы алып чыгып беребиз деп айтты өздөрү. Качан? Кандай качан? Эртең деп айтты. Уктуң го? Уктуңарго бардым. Азаттын кабарчысы Атамбаевдин үйүндө 6 күч кызматкер кармалып турганын кабарлады. Мурдагы президенттин тарапташтары интернет жана жарык бергиле деп талап кылып, камалып турган күч кызматкерлерин эртеси күнү гана кое бере турганын айтышкан. Саат 3-төрдө Атамбаев Апрель ТВ телеканалы аркылуу кайрылуу жасап, өзүн кармоо операциясы маалында карапайым адамдар жабыркаганын айтып, аларга каршы желим гана эмес, аскердик ок да колдонулду деп айтты. Атамбаевди кармаш үчүн, элди коркутуш үчүн спецназ Альфа антитеррор жөнөтүптүр. Биринчиден бул абдан уят, кайгылуу нерсе. Көп өтпөй милиция кызматкерлери кой таш тараптан чыгып кете баштады. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов күч органдары элдин тынчтыгы үчүн ал жерден алынып жатканын, ал эми Атамбаевдин тарапкерлеринин колунда кармалып турган 6 кызматкер 8-июлда саат 9га чейин бошотуларын маалымдады. Бул окуяда жараланган 45тен ашуун киши, алардын ичинде күч түзүмдөрүнүн кеминде 15 өкүлү ооруканага жеткирилди. Саламаттык сактоо министрлиги үй тараптан атылган аскердик октон күч түзүмдөрүнүн бир кызматкери каза болгонун ырастады. Жаракат алгандардын арасында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов да бар. Кой таштагы окуяга байланыштуу жогорку кеңеш кезексиз жыйын өткөрөрүн парламенттин басма-сөз кызматы ырастады. Кыргызстанды 2011-2017 жылдар аралыгында башкарган Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кетишине чечеси бар экени айтылып, милицияга 3 жолу суракка чакырылган. Бирок ал келген эмес. 27-июнда парламент аны кол тийбестиктен ажыраткан.